инфраструктуранын ичинде активдер деген бөлүмгө кирет. Бул жерден плюс аркылуу сиздердин мектебиңизде, сиздердин бала бакчаңызда эмне бар, ошону кошуп чыгасыз. Окуу жылын быйылкы окуу жылды көрсөтөсүз, мынакей 2020-21. Код бул ошол активдин аты болот. Мисалы, канализация. Анан аталышы дагы канализация. Эгерде сиздердин мектебиңизге же уюмуңузга канализация кирген болсо, аны жазып кетесиздер. Багыты эмне үчүн? Бул окутуучу эмес, бул жөн эле сиздин шартыңыз. Окутуучулук эмес деп айтышыңыздар керек. Тип дегенге канализацияны тандап коесуз. Шарты жакшыбы же анча эмеспи? Мисалы, анча эмес шартта болсо начар деп айтасыздар. Жакшы болсо жакшы. Майыптарга жеткиликтүүлүгү барбы, жокпу шарты? Мисалы, сиздерде ошол эле пандустар, ошол эле жанагы лифттер барбы же жокпу, же болбосо атайын уборныйлар коюлганбы же коюлган эмеспи, ошол нерсени айтып кетесиздер. Жок болсо анда жок деп айтасыздар. Макам статусу, мисалы, азыр колдонуп жатасызбы, же болбосо мурун канализация бар болчу, анан кийин ал иштебей калды, анан бузулуп калган болсо пайдалануунун аягы деп белгилейсиздер. Колдонууда болсо колдонууну басып коесуз, сактоону басасыз. Ушул эле принцип менен, мисалы, сиздердики электронный библиотекаңыз бар болсо, аны дагы плюс аркылуу кошосуздар. Мынакей бардыгын жазасыз, электронная библиотека. Жаздыңыз. Аталышына дагы ушуну эле жазып коесуздар. Багыты эмне үчүн? Бул негизи электронный библиотека, бул окутуу үчүн. Окутууну басасыз. Тип бул жерден электрондук китепканалардын болушу деген бар, ошону басып коесуз. Шарты жакшы абалдабы, жакшы. Майыптарга жеткиликтүү барбы, жокпу, же болбосо жокпу. Макам статусу, эгерде азыр колдонуп жаткан болсоңуз, анда колдонууда. Ошондой эле, мисалы, бул жерде толугу менен тизмеси бар. Каалаганыңызды бул жерден кошуп алсаңыздар боло берет. Негизи мектепте эмне бар болсо, баарын кошсоңуз, сиздерге дагы ыңгайлуу болот. Анткени үчүн аккредитацияга өтүп жатканда сиздерден сурайт. Силердин рукомойниктериңиз жокпу? Кол жуучу атайын раковиналар жокпу? Же болбосо сиздердеки пандустар жокпу? Бар болсо дагы жок деп белгилеп койгон болсоңуз, анда аны да текшерип чыгасыз.